Kömürün üstüne çöpleri taşak mı? 925. Qaysi kunga o'tkazishimiz kerak? Эми бүгүнкү идея өзү жалпы эле мен шаардын жетекчиси болгондуктан шаарда ким эмне кылып атат, эмне менен алектенет, кимдин үйү жылуу. Биз жакта билесиздер, тоолуу район болгондуктан кышында күн суук болот аябай. Ошонун айынан бизге каттар тез көп түшүп турат. Отун бер депчи. Бүгүнкү күнгө чейин баягы кыйналган үй бүлөлөргө, дече айтканда аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бул мэрия тарабынан жанагындай отун, дарактын шактары берилип келген. Анан быйыл да аябай көп түштү. Бирок мен аларга жеткире албай, шак жок, отунубуз аз баарына жеткириш кыйын болду. Анан баардыгынын мен өзүмө идея кылып, ар суббота воскресенье бош турбастан кыйналган үй бүлөлөрдү, мындайча айтканда кабар алууга өзүм максат койгом да, жетекчи болгон башындачы. Ошолордун арасында текшерип келе жатып, кээ бир ушулар дагы мындай пайда болуп калды. Анан бизде комиссия түзүп, бир кыйналган үй бүлөлөргө барып келгенде, алар мага айтып калышты. Өзүнүн полуну жагып отуруптур депчи. Ошол күнү мен түнү уктай албастан чыктым. Кайсыл жактан кантип тапсам экен депчи. Ошол кезде кандай болду? Бул жерде мен Оштон иштеп келгем. Ошто Примов деген жогорку кеңештин бүгүнкү күндө депутаты бар. Ал көп иштерди аткарган. Мисалы, көп кишилерге көмүр берип, дагы башка жардамдарды берип, анын атасы Ажы бар. Бердибай Ажы деп. Примов Бердибай Ажы. Бул кишинин да жакшылыктарын көп билип келебиз да. Мен былтыр Ошто жүрдүм. Күнүгө 100 үй бүлөгө 30 күн ооз ачырган күндөрү болду. Андан сырткары башкалардан да уктум. Кыйналган үй бүлөлөргө көптөгөн топоздорду мечитке апарып байлап койгон деп. Андан сырткары мынагу Примов кайрымдуулук фонду деп ачкан, астында ба жылуулук тартуулоо деп туруп ушундай интернеттен көрүп туруп, булагабызды билебиз да. Аны билип келебиз. Анын астында ачылган фонддун дагы жетекчиси өзүм досум болуп калып, Бегал агабыз. Аны менен байланыштым. Агайдын Берки ажекенин жардам бергенин билебиз. Бизде көмүр аябай керек болуп атат бизге. Баягы окуяны айтып бердим, ушундай окуялар болду. Бизде тоолуу район десек, ал АЖКге жеткириптир, кат жөнөттүк. АЖК дароо эле макул болуп, бизге мындайча айтканда 30 тоннадан ашык, 40 тоннага жакын бир хованын прицеби менен жол акысын дагы албастан өзү бензин куюп, соляркасын бул Айдеркенге жиберди да. Мындайча айтканда бир сооп ишке биз себепкер болуп калдык десек болот. Ошондон кийин азыр 100 кишиге биз 300 килограммдан ашык берейин деген идеяны кылып, мындайча айтканда бир каптан, жарым каптан эптеп алып жүргөн үй бүлөлөр бүгүнкү күндө 350 килограммга чейин көмүр алып туруп, бир ай чыгып кетет, уже кыштан чыгып кетет деген үмүт менен 100 кишиге таратып атабыз да. Мындайча айтканда идея ошол жактан келип чыкты. Бул кишилердин берген себеби мындайча айтканда бир саясатташтыруу, же болбосо шайлоо келатат, бир үгүттөйүн деген үмүтү жок деп ойлойм. Анткени эгерде андай боло турган болсо, бул киши 1000 кишиге алай тараптарда берип жүрөт. Болгону Алла Таала ыраазычылык үчүн деп. Биз дагы мынагы суук жакта экен, биздин мекендештер ушундай болуп турса мен кантип отурам деген максатта жиберди. Ошон үчүн терең ыраазычылык айтып коюшум керек мен ал кишигечи. Албетте, бул тандоо өзү билесиздер, бардык эле жерде бир жардам келип тур десе, мага дагы жардам бер деп туруп, колунда бар үй бүлөлөр дагы келет. Бирок биз ошону адрестүү дарегине жетсин деп, бизде список бар, өзү билесиздер. Кайсыл үйдө кимде колунда жок, домдогулар кимдер, жер үйдөгүлөр кимдер, баарын билебиз. Билип, анан ар биринин үйүнө барып, кандай жашагандыгы боюнча өзүм аныктап чыктым. Чындыгында колунда жок, мындайча айтканда адилеттүү жетет деген үмүт менен ушундай кылып атабыз. Анткени берген киши дагы эртең өзү ичи жылып, чындыгында адресине жетиптир деген ой болуш керек.
Бизде баягындай эптеп алып, анан менин тууганыма, анан атама, анан апама деген максат жок болуш керек. Элдин башында тургандан кийин адилеттүү жетиш керек деген үмүттөмүн. Албетте бул жакшы суроо. Эмдиги жылы кантип каржылайбыз деп биз кыштык даярдыкка жылда эле баягы отун маселеси боюнча даярданабыз деп айтабыз го. Отун маселеси боюнча бизде бир топ картайган дарактар бар, аны алдын ала даярдайбыз. Бул как отун бирок кыштан чыгарбайт. Но көмүрдү азыркы кишилер менен алдык го. Булар сөзсүз түрдө быйыл маалымат болгон болсо, кийинки жыл дагы берет деген үмүттөбүз. Кыргызстанда берешен кишилер көп. Ал берешен кишилерге просто кыргыздарда жакшы макал бар эмеспи? Бала ыйламайынча сүт каякта депчи, туурабы? Ошон үчүн биз ыйлашыбыз керек. Элибиз үчүн такылдатып ар бир эшикке барган болсок, топтоп келебиз. Эгерде андай бербей турган болсо, керек болсо мен досторумду, башка жетекчилерди, башка ишкерлерди бириктирип болсо дагы, 2 каптан болсо дагы топтотуп, бул тоннага жеткиребиз деген үмүттөбүз. Анткени жардамдашып, аларга берсек, биздин ичибиз жылып отуруш керек да. Эшик суук, бирок ичибиз жылыш керек да, мындайча айтканда. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, апалар, эжелер, агалар. Мына бүгүн чогулганыбыздын максаты өзүңүздөр көрүп тургандай эшик сулуу. Бирок аз да болсо ичибизди жылыталы деп сиздерди чогултуп, мына 40 тоннага жакын көмүрдү азаматтар боюнча айткандай сурадык. Бул сураганга себеп эмне болду? Жылда билесиздер, мэрия тарабынан баягындай шагыбыз бар, же болбосо кургап калган отундарыбыз бар, аз-аздан берилип турчу, туурабы? Мен мына келгениме 6 ай болду. Бирок 6 айдын ичинде 3 ай бутум сынып иштей албай калдым. Ошо 3 айдын жыйынтыгында аракет кылайын. Мына кыш келип калды. Биздин жарандар кантип жашап атат? Кантип эмне менен алектенип атат? Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, жаңы жылды жакшынакай кылып өткөрдүк. Бул жаңы башталыш. Анан дагы бир жолу айтып коюш керек, 1,5 миллион карызыбыз бар эле, республикага жазып отуруп кутултурдук аныча, эскини. Дотациядан чыгардык. Мурда дотация дегенди түшүндүрүп коеюн. Мамлекет республиканскийден жардам сурасак, азыр уже өзүбүз алдыбызча акчага жете турган болуп калды. Быйыл Куда кааласа. Эми мына жакшы иштер болот. Бул себеп кандай болду? Мен өзүмө максат койгом. Бир жумада бир жолу сөзсүз түрдө кыйналган үй бүлөлөргө барып кабар алам деп. Кээ бирөөлөргө барганда анча-мынчасы мен атын атабай, Азамат Төрөбаевдер айтып калды, полун жагып отурган жарандарыбыз бар депчи. Ошол күнү мен уктай албай чыктым. Мен кантип отурам бул жерде депчи. Эгерде мен сиздердин акыбалыңыздарды билип туруп бул жерде иштеп аткан болсом, мен айлыгым адал болбой калат деген чечимге келдим. Анан интернет менен изилдеп, мына чогуу бошто иштеп жүргөн Примов депутат бар, билесиздер. Ошонун атасы Бердибай ажы. Ал ажекенин көптөгөн жакшылыктарын билебиз. 1000 үй бүлөгө жылуулукту тартуулады, ошточу. Топоздорун берип атат. Ал айга киребизде чоңдогон 9 миллион сом аркаларды куруп берди. Байланыштым, ажеке. Биз дагы ошо сиздер тараптай суукпуз. Шайлоочуларыңыз болбосо дагы элдин кыйынчылыгына бизге сиз ошо көмүр карьерди иштетип атасыз, бир аз да болсо жибериңиз десек, ал не деди ал киши? Бир да ун чыкпастан бай иштеди. Силерге жиберебиз. Ал жерде кайрымдуулук фонд ачкан. Сөз түрдө жиберебиз. Деп туруп 1 сом акча албастан биздин бензиниге дагынчы мына 40 тоннага жакын көмүрдү жиберип коюпту туугандар. Бул да болсо мен мактанбайм, мен тартип келдим, ал болдум, бул болдум. Бул ынтымактын белгиси. Төрага менен биз чогуу аракеттенип атабыз. Канткенде кандай кылып өнүктүрөбүз шаарды. Канткенде жашоосу жакшы болот элдердин. Ошон үчүн мен айткым келет. Биринчиден, ошол берген кишилерге Алла разы болсун. Экинчиден, сиздердин үйүңүздөрдө жылуулук болсо, биздин көңүлүбүздө жылуулук болсун. Кандай иштериңиздер болсо, бизден колубуздан келгенче жардам беребиз сиздерге. Андан экинчиден айтып коюшум керек, бул жерде Гүлбар эже келип отурат. Бир эле көмүр эмес бул жерде. Гүлбар эже дагы аялдар болсо дагы топтолуп, Айдеркен шаарында кандай немелер бар деп чалды. Баягы быйыл балдарды колдоо жылы болуп атат. Биздин балдарыбыз кыйналып жөн эле жүрбөстөн, биз дагы колдон келген жардамды берели. 500дөн берип, андан белекбекчиктер менен келип отурат бул жердечи. Мындайча кыргызда дагы бир жакшы сөз бар да, бала айламайынча сүт кайда дегенчи.
Biz жетекчи болуп турганда такылдатышыбыз керек. Кайсыл жерден жардам бар, кайсыл жерде иш бар, кандай өнүктүрөбүз деген максатта. Такылдатмайынча жөн эле уктап жата берсек, бул жакта өнүкпөйт дагы, башка да болбойт. Ошон үчүн мен сиздерге башчы эмес, мен сиздерге кызматчы болуп келип отурам бул жергечи. Сиздердин кызматкериңиздер катары ушундай жардам, колумдан келген жардамдарды берип отурам, урматтуу туугандар. Ошон үчүн сиздер бар үчүн биз кызмат кылып отурабыз. Сиздер жок болсоңуздар кимге кызмат кылабыз, туурабы? Ошон үчүн аман болуңуздар. Тиги кишилерге дуа кылып коюңуздар. Бизге дагы дуа кылыңыздар. И Айдаркен шаар үчүн дагы дуа кылыңыздар. Рахмат сиздерге. Айжамал жылыныр. Эже токтоң. Бала сала бериңиз эже. Ana, kömür yaxşı. Basaya yordam kılasız. Ma. Ayta berиңиz. Cümle mu'minin Müslümanın ne kadarıyla sılarga Ben onu yapacağım. işimizde Xudo baraka versin. Piri boğdalar bu el Kırgızistan el halkı yaxşı yaşab yaxşı mehnat qilib topib bala chaqasiga topganin nasib qilsin. Amin. Xudo Alloh taolo sizlarga yo'l bo'lsin. Amin. Qirg'izistonga Rahmat. el Basaya. rahmat. Ver Xudo. Amin. Xo'p, Somin qadari Kılıveret. Sizlerge belek. rahmat. Cho'ng cho'ng.